Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу замандаштар, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Обологон Убундур аттуу музыкалык программабыздын кезектеги чыгарылышы. Өзүңүздөр билгендей, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Байланыш телефондорубуз 39 24 14 жана 39 25 50. Мына ушул телефондор сиздердин кызматта иштеп жатат. Андыктан бизге байланышка чыгып, биздин бүгүнкү студиябыздын ардактуу мейманына болгон каалоо тилек, суроо, пикирлериңиздерди узатып, жооп алсаңыздар болот. Биз бүгүн студиябызга элибиздин сүйүктүү ырчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек эл артисти Бакыт Шатеновду чакырганбыз. Бакыт Шатеновдун чыгармачылыгына, ырдаган ырларына кызыккан замандаштарыбыздын бардыгын 39 24 14 жана 39 25 50 телефондоруна байланышка чыгууга чакырабыз. Сиздер биздин толкундон алыстабай туруңуздар. Биз программабызды баштай берели. Саламатсызбы, Бакыт мырза? Студиябызга кош келиңиз. Биз эми программабыздын салтын бузбай эле, көрсөтүүбүздү дароо эле сиздин жагымдуу чыгармаңыз менен баштайлы. Андайын сөзүбүзгө колок беребиз. Кайсы ырды аткарып бересиз? Бұл чыгармачылыктагы алгач ырлардын бири өзүмдүн устатым Нурак Абдырахманов, rahmatlyk эл артисти, ошол устатым үйрөткөн Абдырашид Бердибаевдин Түшүндө деген ырын аткарып берейин. Мындай жакшы болот. Suyulup cıldız'a birinde Suldı şamala dirilde Aylingin astili tirin sayı Taşıgan özene gürülde Özündü boyluğa gelatsa Koycu kantem aldımlara çıktı Gülüm Sıdırım sokkana cilmenin Samanı çaçına sinsele Canımda tursana burralı Canımda cürüge intele Caro kerisin altıda Koycu kantem yaş baladı Andıça çoçuma boyun soni Ömüm bir mese düşeken Kapilek görgüne bul tüsünü Kalagan selikime özeken Unutpay isteme cürsünde Koycu kantem vurum ettiğin Söze Баракелде. Үнүңүзгө береке. Ушул сиздин чыгармачылыгыңыз үй бүлөдөн башталса керек. Албетте, сөзсүз түрдө. Анткени атаңыздагы комузду жакшы черткен, апаңыз ооз комуз каккан, элдик ырларды мыкты ырдаган инсандар болгон. Анан ушул сиздин ата-энеңизден өтсө керек да. Ошондой болушу мүмкүн. Анткени өзүң айткандай төрөлгөнгө төрөл анан улуу агаларым, эжелерим айтып калчу.
ошол 1-2 жашка чыкканда атам комуз чертип атса ошонун жанына барып тыңшап анан комузун кармалап тиги учуна тиштедесе аны тиштеп ушундай бир баягы балдар бар го азыр деле ушундай балдарга тиштетсең кээ бирөө тиштейт кээ бирөө качат ушундай анан ошол тиги салт бар эмеспи эгерде комуздун башын тиштесе демек андан мыкты комузчу чыгат дегендей музыкант чыгат дегендей ырым бар эмес ырым бар эмеспи анан кандай ошондой болуп турмун мен дагы анан атамдын балака эмеден өтүп 7-8 класс болгонго чейин үйдө комуз гитара мандолин анан темир комуздар бар эле да анан бир туугандар баарыбыз кармалап эле чирттик ырдап эле ушинтип ойноп жүрчүбүз бала кезде баарыбыз тең ыр жандуу бир туугандарым баары тең анткени атам дагы илгери 17-18 жашында айылга ушул өрөөнгө биздин таанылган ырчы болгон экен өзү 10-жылкы баягы өзүнүн айткан боюнча 10-жылкы паспорту боюнча 12-жылкы атам 1912-жылкы деп ушундай жазылган да анан 17-18 жашында анан ошол ырдап таанымал киши болгон экен комузду чертип күүлөр чертип анан ырчы болуп анан өзүмдүн атамдын атасы Шатенин атасы Төлөнүн атасы Токпай ошо 3-чү атабыз чоң аталарым Токпай деген ошол киши комузчу болгон экен 7 атабыздан ошо Токпай атабыз комузчу болгон экен ошондон атама өткөн экен анан мен атамдын ошол таштап кеткен жана керез комузун мурасын ошону мага калыптыр анан ушинтип аспаптын өзү анан ошол өзү чертип жүргөн комузду дагы мен көпкө чейин чертип жүрдүм азыр дагы үйдө бар да үйдө турат айылда болуш керек анан тиги мен аны алган жокмун айылда иним жашайт анан армияга чейин алып бардым ошол атамдын комузун армияда чертип жүрдүм армияда жанагы бир жакшы парад бирдемелер майрамдарда ошол комуз чертип солдаттарга ошол аны менен алек болуп жүрдүк да анан айтайын дегеним ошо жана Токпай деген чоң атам а киши жанагы бир чоң тойдо казактар катышкан тойдо экен ошо казактын бир комузчусу домбырачысы менен чертишкен экен анан баягы казак кандайдыр бир ушундай утуп жеңип баратканда атабыз чоң атам чапан кийип отурган экен чапанын колун ичине киргизе калып туруп анан чапандын жеңи менен анан момунтип чертип анан ошондо алдыга чыккан экен да бир шаңдуу күйдүн черткен экен ошондой бир эме биздин ата бабадан келаткан баладан атадан балага деген баягы сөз бар да ошол менен келаткан өзүбүзгө таандык нерсе бар да анан атаңыз өзү күү жаратчу беле күүсүн жаратканын билбей калдым бирок күүлөрдү абдан жакшы чертчү Карамолду атабыздын күүлөрүн эски элдик күүлөрдөн анан эң бир чертип жүргөн күүсү ошо кулагыма сиңип калган экен ошону менен анан баягы өмүр бою ошо кулакта калды чертип кээде ошо чертип коем мен дагы аны ошол анан эми апаңыз жөнүндө айтсаңыз анан атабызга көз тийген экен да азыр мен айтып берейин анан атабызга көз тийип Шатен чоң атамдын 2 байчеси болгон экен бирөөсү улуусу Каныкей кичүүсү Мария деген чоң энем анан ошол Каныкей чоң апабыз энем мындай даанышман анан жанагы эме дарыгер жанагы эмеси бар киши экен да касиети бар киши болгон экен анан атам келип боз үйгө жыгылыптыр кусуп ээси үчүн жоготуп анан баягы боз үйгө келип комуз тирилтип эле жыгылыптыр ошо көз тийиптир катуу анан ошол жактан анан апабыз ошо чоң энем дуа кылып дуа окуп ошентип атып анан баягы ээсине келтириптир ээсине келгенде анан ошо комузду көргүсү келбей көргөн жерден ыргытып ушундай эме болуп калган экен анан такыр кармаган жок да атам ошондо кармабай коюптур да анан мен баягы 14-12 жаштан анан ошол жанагы күүлөрүн чертип негизи 2-нчи класстан баштап эле баягы кылдыратып чертип эле жүрчүбүз анан ошентип атабыздын күүлөрүн чертип калдык анан атам өзү кармагысы келбей баягы жумуштан эртең менен таң атпай келип кийилип анан комузун алат анан бактары кыдырып ары бери басып анан ушинтип чертип калчу анан артынан эле ээрчип жүрчүмүн ошондо деле ошентип кулакка сиңген экен да атабыздын күүлөрү апаңыз элдик ырларды мыкты ырдачу деп айтып калчу апам элдик ырларды жакшы ырдачу чынында эле үнү жакшы жакшы ырларды ырдап анан темир ооз комуз катчу да аны дагы үйрөндүк темир ооз комузун биринчи үйрөткөн киши ошол апам болуш керек темир комузду да мен көп ойнодум анан
элдик күүлөрдөн какчы да. Азыр эми темир комуз болгондо мен ошол күүсүн четип бермекмин да. Анан негизи ошол апабыз дагы абдан мындай үй бүлөсү менен тай жагыбызда дагы ушундай бир таланттуулар болгон да. Эки жактан тең экөө тиякта атамдын тукумунан келаткан, апамыздын тияктан тукумунан келаткан өзүлөрүнүн бир таланты болгон экен, Кудай берген шыпалар. Сиз комузду колуңузга кармап биринчи аткарган ырыңыз кайсы болгон? Мен комузду колго кармаганда мен өзүмчө мындай жанагы эмеге келгенде куреңкейипти бүтүп училищаны. Анан дина институт искусствого барып, анан общагда жүргөндө мындай ырдап калчубуз. Балдар болуп чогулуп эметкенде ырдап калчумун. Анан соло болуп эң биринчи алгач элдин алдына чыкканым бул жана кылгыяк менен ырдап чыккан мен жана. Эки кылдуу кылгыяк. Өзүмдүн кесибим кылгыяк. Ошо өмүр бою 9 жыл ошол кылгыякты окудум да. Анан эки кылдуу кылгыяктан Адырга чыккан четиндей деген Солтонбек Шойбековдун тиги таластын соло коюучусу Адырга чыккан четиндей деген бир жакшы ыр бар. Ошону кылгыяк менен ырдап чыккан биринчи. Анан ошону көрүп калып Чалагыз Исабаев раматылык Камбарканды түзгөн улуу биздин залкар. Ошо киши угуп калып анан ай Бакыт жакшы ырдайт экенсиң, сен кылгыяк менен дагы бул сейрек эч ким ырдабайт кылгыяк менен көп. Илгери жана Саид Бекмуратов ырдачу эле. Азыр эч ким ырдабайт деп анан мен 89-жылдарга ошол 89-жылдар анан ошо ырдабасам анан болду, сени эми солист кыла алайын, сен ушу Камбарканга солист бол, кылгыяк менен ырдап жүрө бер деп койду. Ошентип анан кылгыяк менен ырдап калдым. Анан кийин Нурак байке сол солист болуп, а кишинин ырлаганын көрүп ушунчалык суктанып, комуз менен ырдайынчы деп анан ошол комузга өттүм да. А бирок көп азыркы учурда деле ырдап жүрөм кылгыяк мененчи. Кылгыяк менен коштоосунда. Эми Камбаркандын уюшулушу баягы 88-жылы Казакстандын Отурар сазы фольклордук ансамбль оркестри келбедиби? Сиз эсиңизде болсо керек. Ошондо мамлекет башчы жетекчилер эмне үчүн бизде дагы ушундай фольклордук ансамбль жок, оркестр жок деп анан Камбарканды түзүү идеясы ошол жетекчилерге келип анан Чалагыз Исабаевге сунушталган экен да. Ошолордун алгачкы курамында сиз турасыз да. Туурабы? Эми азыр көрүүчүлөрүбүздү көп күттүрбөй сиздин дабыр жагымдуу чыгармаңызга кезек берели. Андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Жарайт. Азыр мен эми баштаганда элдик классикалардан баштабадык. Бул улуттук биздин жанагы Абдырашид атабыздын улуттук классикаларга айланган ырлар да. Азыр эми жанагы биздин улуу андан кийинки агаларыбыз аккордеон менен ырдап чыккан ырчылар. Ошонун ичинде эң залгарыбыз Ырыспай агабыздын, Абдыкадыровдун ырлары комузга түшүп, ушундай бир сонун эмелерди ырларын кошуп ырдап жүрөм кээде ушундай комузга салып алып. Азыр ошо комузга салып ырдап жүргөн ырларымдын бири Кымбатым деген ырды. Ошол Ырыспай Абдыкадыров. Бул деле классика болуп барат эми. Ырыспай агабыздын, Асанкалы Керимбаев, Аксубай Атабаев, Түгөлбай Казак ушулардын бүт ырлары мына классика болуп барат. Туура айтасыз. Анан эми ошол классика болуп калган ырларынан Кымбатым деген бир жакшы ырды мен ошо комуздун коштоосунда ырдап берейин анда. жаңыртып Алатонун жылгасын талатын шап торбойлордун ырдашын жаз жадырап мен турамын сумсайып жаздан иги келмей койдум кымбатым келчи келчи сүйөр болсоң кымбатым жаркын гүлдүр жасалгалап кырбашын
жай чыгарып табигаттын сымбатын. Жери жап-жашыл менин өңүм кири сары, жайдан эге келбей койдуң кымбатым. Келчи келчи сүйөр болсоң кымбатым. Дарак тагып түркүмөмө сыргасын, суктандырды адамдардын кыйласын. Күтүп жүрсөң жүзүм камдап өзүңө, көздөн эге келбей койдуң кымбатым. Келчи келчи сүйөр болсоң кымбатым. Эки жүрөк бирин бири тыңдасын, эзилишип элжирешип жыргасын. Керемет бар сенде кышты жайгылар, келчи келчи кыш элде кымбатым. Келчи келчи сүйөр болсоң кымбатым. Керемет бар сенде кышты жайгылар, келчи келчи кыш элде кымбатым. Келчи келчи сүйөр болсоң кымбатым. 39-24-14 жана 39-25-50 телефондор сиздердин экранда да көрсөтүлүүдө, андыктан бизге байланышка чыгыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда мейманда элибиздин сүйүктүү ырчысы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Шатенов болууда. Бакыт мырза, сиз көптөгөн конкурстарга катыштыңыз. Ошондо бизде байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Арызбек болот. Биштектен сабак берет. Угатабыз. Бакыт Шатенов багыбызга кабыл эле айтып кетем дейм. Көп чыгармалардан чыгарып, көрсүн деген бир. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Көптөгөн конкурстарга катыштыңыз. Ошондо алгачкы жолу чыккан конкурсуңуз кайсы болду? Бир учурда 2001-жыл болсо керек эле. Бир конкурстан Волга утуп алдыңыз эле. Ошол машинеңиз барбы азыр? Ал машина. Ал эме эң биринчи чоң конкурс ошол болду. Атай Огонбаевдин 100 жылдыгында болсо керек эле. 2001-жылы туура. Таласта өткөн Талас Таңшит деген эл аралык конкурс болду да. Ошондо катышып, анда биздин улуу залкарлар, төкмө акын, улуу композиторлор Асанкан Жумакматов баш болуп, Эстебес Турсуналиев, мына ушу улуулар болгон деген тиги жюринин составында ошол кишилер болчу жыйында. Анан ошондон эми баарыбыз ардак татыктуу эле ойноп баарыбыз эметкенбиз, анан ошол эмени ошол жеңүүчү аталдыңыз. баш байгени ошол мага беришкен. Илгери. Андан кийин кандай конкурстарга катыштыңыз? Андан кийин Жана сөзүмдү айтып койсоңуз, ошол автомашинаңыз барбы? Ошол машина, ал машинени бир 5 жыл айдадым окшойт. 5 жыл айдап, анан 1-2 жолу кичине жана кырсык учурап, анан кой муну ээсине бербесем болбойт деп, анан 5 жылдан кийин ошондон бир кишилерге, жакшы кишилерге ала окага бир 70ке чыккан юбилейин арнап ошону бир балдар алып кетти. Волга машинасы дагы укмуш. Учурдун талап болчу да 31-чи. Андан кийинки конкурстарыңыз? Андан кийинки эми мындай конкурстарга катышып жүрдүк эми. 1-чи, 2-чи, 3-чү местолор болуп,
эл аралыктарга да барып жүрдүк, Турцияда болдук, Германияда болдук, тиги Малайзияда болуп келдик. Ошол конкурстар. Камбаркан фольклордук тобу жаралгандан кийин көптөгөн чет элдик баягы чыгармачылык сапарлар менен чыктыңыздар. Ошондо алгачкы сапарыңыздар Турцияда болсо керек эле. Ооба. Эң биринчи сапары туура. Эң биринчи сапар. 91-жылы Камбаркан уюшулуп, 87-жылы дүңгүрөп турган учур эмес беле? Учуру. Эң учуру. Жана отурар сазы деп да айтып кетпедикпи? Анан ошол учурда жанагы Кыргызстанда болгон бир дагы мындай фольклорный этнографиялык ансамбль жок экен. Анан Азиз Салиев деген академиктин өзүнүн ичинен толгонуп жүргөн бир 30 жылдан бери ошол Кыргызстанга ушундай бир жакшы ансамбль пайда болсо жакшы болот эле деп ошол киши өзү келип анан ошону аябай учунан түбүнөн бери казып, анан мына Кыргызстанга биз ошону тартуулайбыз деп анан ошо эң татыктуу деп анан биздин жанагы Залкар Чалак Исабаев тандап, ошол киши тапшырган, ошол киши уюштуруп анан Камбарканда ачты. Биринчи жолу Кыргызстанда эң биринчи алгачкы фольклордук этнография. Азыр эми бар ансамбльдер көп, Кыргызстанда жайылды. Абдан көп болду да, ал да кубандырат. Ошол учурда эле казактарда 4-5 ошол фольклордук этнографиялык ансамбль бар болчу. 87-жылы эле. Бизде болгон ошол 87-биринчи ачылган ошол Камбаркан. Анан ошо Турцияга барганда кайсы шаарына бардыңыздар? Эл кандай кабыл алды? Ошо Кыргызстан союз таркагандан кийинки келген бул чыгармачылык биринчи сапар болду да. Эми түрктөрдүн Стамбулга барып, ошо Стамбулдан кеттик, андан ары автобус менен алып кетти да. Ошентип бир айга жакын чукул автобус менен башынан аягына чейин кыдырдык Түркияны. Жанагы спорт сарай деп коет, сарай деп коет. Анан ошо жанагы дворец спортта бизде деле бар го, ошондой ичинде бир 10 миң, 5 миң, 20 миңге чейин ошондой кишилер толуп өттү да. Анан биздин эң чоң атактуу солисттерибиз Нурак Абдрахманов, Саламат эже. Биз бери жактан кошулуп эле баягы жарым ставкада биз солист болчубуз да. Өзүбүз оркестрде ойноп кылгыяк менен. Анан биз ырдап, түркчө ырдап. Анан түрктөр айтып атпайбы, абдан мындай эле ызычуу, ушундай башынан аягына чейин коштоп эле бизди ушундай сүрөп, же каны кайнап кетип атабы, баягы кыргыздын каны дегендей ушундай кабыл алат да. Ар бир барган шаарында да 20 миң, 30 миңден кишилер болот. Адамдар, жаштар. Укмуш сонун кабыл алышып, абдан жакшы ийгиликтүү барып келгенбиз. Андан кийин эле бир жылга жыл сайын чакырса, жыл сайын барабыз. Ошентип бир 10 чакты жолу жылына ошентип бардык да. Жылына 2-3төн чет мамлекетке чыгып кетмей ушундай болчу да. Камбаркандын ушундай гүлдөп турган учуру. Азыр деле жакшы Кудайга чыгып турушат. Сиздер ошо Камбарка менен көптөгөн мамлекеттерге бардыңыздар да. Анан сиздин эсиңизде калган кайсы учурду, кайсы мамлекетти айтат элеңиз да? Ошол сапарыбыз биздин эсибизден кеткен жок, эмнеси менен деп. Негизи баардык эле сапардын баары жакшы Америкага чейин бардык. Баардык эле жакшы, жемиштүү болду деп айта алам. Бирок эң өзүң айткандай эсте калган, бул эми такыр эстен кетпейт өмүр өткөнчө. Жапон элине барганда 95-жылы 8 киши Камбаркандан ошол өзүбүз 22 киши болсок, 8 кишини келип Камбарканды бүт тартып, концертин угуп, анан деген ошол өзүлөр сүрөткө тартып, анан мына могу барат деп анан деген 8 кишини тандап алган. Ошентип бир жарым ай Японияда болуп келдик. Анан япондордун маданияты болгон өзүнүн мамилеси, табити, ушундай бир тып-тынч отуруп уккандары, ушундай баалаганы, биздин ырларды Нурак Абдрахманов агайыбыз болсо тиги күү чертет, ырдайт, анан манас айтат. Ошолорду баарын тынч отуруп алып, күүсү болобу, манасы болобу, кайсы тып-тынч отуруп угап, ушундай баа берген экен. Анан берет. Анан концерт бүткөндөн кийин, ар бир номер бүткөндөн кийин анан кол чапканын көрүп алып эми. Укмуш, мына ошолордун кол чапканы, маданият болгон мамилеси абдан улуу экен да, чоң, ушундай таасир калтырган бизге. Ошол жактан альбом дагы чыкса керек эле. Альбом чыккан, ошол Камбаркандын биринчи алгачкы диски чыгып, анан биз өзүбүз бирден алабыз десек албай калдык. Америкага 97-жылы барсак, ошол Америкада биздин дисктер сатылып жүрөт да. Ошентип алар деген баягы бизди ошол жанагы тарткан үчүн тыйынын гонорарын төлөп берген негизи. Ошентип анан
аяқтан келгенден кейін 1,5 айдан кейін ар бирибиз үй алып бутка туруп дегендей баягы ушундай бир сонун неме болду да япондордун бизге болгон жардамы. Ар бирибиз үй алдык, машина алдык, ошентип. Анда биз общежитияда жашап, квартиралап жүргөн балдар бар болчу. Мына ошентип үй жайлуу болуп, ошол япондорго чоң ыраазычылык айткым келет да ушул ар дайым. Анда сизден да бир жагымдуу чыгарманы күтөлү. Бакыт мырза, бизге байланышка чыгып калган көрүшүбүз бар экен, ошону кабыл алып коелу. Сизди угатабыз, саламатсызбы? Саламатчылык. Салам алейкум. Алекс. Айта бериңиз. Салам алейкум. Алейкум. Кандайсыңар, жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен жаңы эштен кирип келсем, жерде койсом көрүп аттым эле, анан аябай бакыт сени көрүп аябай кубанычтамын. Сизге биринчиден ийгилүүлүк ынтымак, ден соолук каалайм, экинчиден чыгармачылык чоң ийгиликке жетип. Анан сенин дискаң менен машинамда алып жүрөм ар дайым. Балам бериптир, ошону сиз сол контрабайсыз Франциядан. Тынчтыктын да атасы болом мен. Тынчтык? Тынчтык деген баланын атасы болом мен. Атыңызды айтып койсоңуз. Келин балаңыз тиги ПТРде 10 жыл иштеп кеткен экен, туура? Ошо дисканы азыр машинада угуп жүрөм мен сиздин. Рахмат. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Анда кайсы бирди аткарып бересиз? Эми баягыдан бери айтып отурбайм, ошол өзүмдүн устатым Мурак Абдрахманов кайран киши ушундай бир залкар киши эле да. Жөнөкөй ырлары, күүлөрү мына керемет. Кыргыздын тарыхында калды да, ушундай бир сонун күүлөр жаралып, ырлары жаралып. Туура айтасыз. Ким гана четпейт, ким гана ырдабайт, дүйнөнү кыдырып жүрөт азырдан ырлары, күүлөрү. Анан Японияда жүргөндө ошол өзүнүн чыгарган Башкарманын кызына деген бир жакшы ыр бар болчу. Ошону мага үйрөткөн. Японияда экөөбүз 1,5 ай жүрдүк, анан ошондо бакыт момун ырдап жүрмүн. 22 жашымда Акталада Дом культуранын директору болуп жүргөндө үйрөнгөм ушуну. Чыгаргам деп бир Башкарманын кызын жакшы көрүп калып ошого чыгарган экен да арнап. Анан Башкарманын кызына жетпей 3-4 айлап, жарым жылга чейин артынан жүрүп, же бир сөз айта албай, анан күйүү чыккан, обон чыккан экен. Анан ушуну ырдап жүр деп, анан ошол алгачта бул дагы алгач ырларынын бири Башкарманын кызына деген ошону аткарып берген анда, Мурак Абдрахманов. Сөзү огуна окшойт. Болсоң эгер менин жарым, болбос эле чарманым. Элесинде унута албай, эсимде сенсиң ардайым. Кааладың өзүңдү, карагат көзүңдү, кайрылчы жаш силги, калчабай сезимди. Сезим куштун канаттары сендеп какты, эч талбады. Алгаш түшкөн жолдорубуз айрылуу болор ар жагы. Алып жан алабай, ара бөк кала алабай, арга жок жүрүмүн айламды таба албай. Арга жок жүрүмүн айламды таба албай. Болсоң эгер менин жарым, болбос эле чарманым. Элесинде унута албай, эсимде сенсиң ардайым.
қаладың өзіңді қарағат көзіңді қайрылшы жас селки қалчабай сезінеді қайрылшы жас селки қалчабай сезінді Бұл көпчүлүккө тааныш эмес экен, сиз ырдап жүрүсүзбү муну? ооба бул Камбарканга аранжировкалап биздин эл артисибиз улуу Есенгул Жумабаев агайыбыз ошол салып берген Камбарканга. Ал жетектеп Камбарканды бир топ 20 жылдай жетектеди да. Анан ошол киши салып берген, ырдап жүрөбүз Камбаркан менен. Биринчи угуп аткандай болот анда, балким ырдап жүрсө керек. Анан эми үй бүлөлүк маселеге келсек, сиздин өмүрлүк жубайыңыз Берметтагы музыкалык билимдүү. Анан азыркы учурда эмне менен алек эмиш кылат? Камбарканда 20 жылдан ашык иштеди. 20 жылга жакын. Башынан баштап өзү Абдыраевда 11 жыл комузду окуган. Таланттуу абдан, комузду салмактуу чертет күүлөрдү. Айрыкча Ыбырай Карамолдо атабыздын күүлөрүн ушундай салмактуу ойнойт, чертет. Анан азыр учурда үйдө неберелер менен, үй окаты менен эми баягы сен эле чыкчы, сен элдин алдына чыкчы деген ушундай эмеси менен анан баягы кичине азыр үйдө жүрөт. Үйдөгү түйшүктүн баардыгын мойнуна алып сизди чыгармачылыкка аттандырган турбайбы? Канча балаңыз бар? 2 балам бар, бир уулум, бир кызым. Келиним бар, неберелерим бар. Уулуңузду Чыңгыз Айтматовдун урматына Чыңгыз деп койсоңуз керек. Ошол күнү туулганда, декабрдын 12-си. Анан ошон үчүн анан баягы Чыңгыз деп 60 жылдыгы болуп 88-жыл анан филармониядан чыкканбыз. Анан чыгып саат 10дорго барып 11лерде бүттүк. Анан саат 11:30-да анан төрөлдү да уулум. Ушинтип айтып баштан учкан бойдон концерттен чыгып алып эле бардым. Эч кимге айтпай эле өзүм эле атын коюп салган ошондо. Чыңгыз атабыздын деп, Чыңгыз деп. Жакшы Кудай баш. Эми иш кылат? Азыр шаардык жана госрегистр деп коебу? Ошондо иштейт. Мамлекеттик каттоо. Мамлекеттик каттоо. Эми чыгармачыл инсандардын балдары дагы ушу чыгармага жакын болуш керек эле да. Анан уул кызыңыздан сиздердин жолуңуздарды жолдогондор жокпу? Эми аларды Музыка жакындыгы барбы алардын? бар, абдан жакындыгы бар. Алар жакшы мындай ырдашат. Кичинекейинен баштап манасты да үйрөтүп, айттырып, отургузуп алып үйрөтчүмүн. Анан комузду да үйрөттү апасы Бермет. Комузду үйрөттү, уулума дагы, кызыма дагы үйрөнүштү. Кызым 1 жыл музыкалык мектепте окуду, фортепианода. Абдан жакшы, слухтары күчтүү, жакшы. Анан деген өзлөрү каалабай койду, биз да каалаган жокпуз. Абдыраевка берип ошол жака окута деп, бирок берген жокпуз. Кыйналбай эле ушундай биздин эле эмебиз жетишет эми. Дагы Кудайдын жазганы бардыр эми деп анан аларды кыйнабыз келбей берген эмеспиз да, ушу музыка жагына. Бирок өзлөрү жакшы, азыр деле ырдап коюшат, жакшы. Бар. Эми сиздер баягы чыгармачылыкка чыгармачылык менен алектенген адамдардын убактысы өтө эле тар болот. Мына сиздики айлап жылдап дагы неме гастролго кетип атпайсыздар. Анан ошондой учурда да мындай эс алуу күнүңүз болобу? Бош убактыңызды кандай өткөзөсүз? Бош убакыт бар эле, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жакшы элеби? Ооба. Анан эми чакырыктар көп болуп калат арада. Тияка чакыра калат, бияка чакыра калат. Ошону менен анан жүрмөй. Баягы оокатта эми. Барасың, ырдайсың. Ошентип анан баягы элдин көңүлүн көтөрүп алган кайры. Үйдө бош болуп калганда, мисалы үчүн жайкысын, тоого чыкмай, кышкысын лыжа тепмей дегендер. Бир учурда досум Курманбек деген бар. Ошол менен охотага чыгып жүрдүк. Мергенчиликке. Мергенчиликке. Бирок мага мергенчилик жарашпайт, мен ошо мергенчиликке комузду көтөрүп алгам. Анан ошол тиги мергенчилер таң калып, ой бул эмне деп, мергенчиликке да комуз көтөрүп келеби деп. Анан ошо тоодон ырдаган укмуш болсом болот экен да. Кышында барып алып анан комуз чертип эле анан кайра келгем. Тигилер дагы мылтыктарын көтөрүп алып анан ошо таң калышкан, болбойт экен сага деп. Мындай жанагы эме бар, оюн жанагы бильярд деген. Көп ошолго абдан мындай кызыгабыз. Ал дагы спорттун бир түрү да. Бир түрү бар.
Эми биздин көрсөтүүбүз дагы соңуна чыгып келатат, ошон үчүн сиздин дагы бир жагымдуу чыгармаңызды угуп коелу. Мен эми баарыбыз эле элдин баары угуп жүргөн бул эми бул ырдалып туруш керек, унутулбаш керек. Улуттук классика атай атабыздын ой булбул деген ырын эле аткарып берейин, Абдан жакшы болот. Дагы бир айтып койчу нерсе менен унутуп калыптырмын да, эсиме чыгарып. Экинчи фольклордук этнографиялык театр деп 99-жылы ачылган Ордо сахна деген бар да. Ошол быйыл 20 жылдыгы болуп атат. Анан жакында 10 декабрда филармонияда 20 жылдык юбилей болот. Анан бул эми эң алгач болуп биз өзүбүз ошону ачканбыз. Бул менчик бир ансамбль да. Бул мамлекетке эмес жок, тиешеси жок. Шамил Жапаров деген Ордо телерадио компаниянын генералдык директору ошол уюштуруп ошол ачкан 99-жылы. Анан быйыл ошол 20 жылдык болуп атат. Ошол жакта да болобуз, катышабыз. Кудай буйрса кут болсун. Анан ошол көрүүчүлөргө айткым келет, ошо убактыңыздар болсо келип көрүп кетиңиздер. Филармонияда өтөт да. Абдан жакшы болот. Oy bulbul, oy bulbul, oy bulbul gerilip basıp da türünür ey. Geliştin garajı parada buldun ey. Gelişkene belini saldın sen bulbulu gelim avalünden ey. Güydürasın bulbul kara göz, güygönden kara bulbula kaytkan söz. Aytamın şattıktın doğruda görküydep, sangandın kara bulbula yerikin dep. Buralıktan nabası türlünü, mumkantın garajı para güldünü, egim oğlumdur boşadan. Oy bulbulu bura karar gettiri bak, ya, oh. Degisin çalkıldaysın oy bulbul, yaşıldan kala giyip çiğnekti, egi bulup orasın koduda. Oy bulbul bulandı türüktür ah, ya, oh.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт ушул эле соңуна чыкты. Бүгүн биздин студияда мейманда Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Шатенов болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.